стабилизировать. Да. Аппарат дыхательная недостаточность пошла. Для кого-то можно дал перескочку. Вытяжки. И оттуда пошел дым, то есть угарный газ. Я прошел, и он сверху начал покрывать реанимацию, да, и они начали уже вызывать четвертый этаж. Последний это? Пятый операционный, четвертый реанимация. Азыркы учурда бизде реанимацияда 8 бейтап бар. Анын 4-өө взрослый пациент, 4-өө жаш мыктай балдар болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө балдар салыштырмалуу стабилизация болдук. Ошонун бейтаптардын экөөнүн бирөөнүн неврологияга, бирөөнүн палатага отуруп атабыз. Экөө салыштырмалуу жакшы жылыштар болду. Аппараттан, ИВЛ аппараттан алдык, өздөрү дем алып атат. Анализдери салыштырмалуу стабилизация болду, жылыш бар. Алардын ичинен эң тяжелый деген 4 умуркай бала бар. Алардын экөө аппаратта азыркы учурда дагы деле ИВЛ аппаратта жатат. Бирок кечээ күнгө салыштырмалуу бүгүнкү акыркы анализдери салыштырмалуу жакшы. Бирок дагы деле ИВЛ аппаратта кармайбыз. Дыхательная недостаточность дагы деле бар. Но исходно булар тяжелый пациенттерден болчу, жүрөккө операция жасалган врожденный пороктордон болуп эсептелет. Дары-дармектер жетиштүү. Бизге өзүбүздүн мүмкүн болгон дары-дармектерди алып келатабыз. Андан башка кардиологиянын сотрудниктери да бизге мүмкүн болушун үчүн жардам берип атат. Анализдердин баарын убагында чыгарып атабыз. Кан менен, плазма менен болушунча обеспечение болуп атабыз.